Атамекендик өндүрүшчүлөргө жалпы жеңилдик берүү системасынын алкагында Европа рыногуна чыгууга колдоо көрсөтүлөт. Бул багыттагы иштерди көзөмөлдөп, экспорттун көлөмүн көбөйтүү багытындагы иштерди колго алуу үчүн Садыр Жапаров министрлер кабинетине тапшырма берди. Программанын алкагында 5000ден ашык товардын түрүн кошумча төлөмсүз Америка Кошмо Штаттарына экспорттоого болот. Анда каралган жеңилдиктер тууралуу кабарчыбыз Элиза Нурматова айтып берет. 3 золотые медали наши. Жыл сайын 200 тоннадан ашык балды сыртка саткан ишкерлер экспорттун көлөмүн дагы арттыруунун аракетинде. Алардын айтымында экспорттун эбин табууга мүмкүнчүлүктөр көп. Анын үстүнө кыргыз балына 40тан ашык мамлекетте суроо талап жогору жана жыл сайын кардарлардын саны артууда. Товардын сапаты да мыкты. Эл аралык көргөзмөлөрдө кыргыз балы татыктуу орунду камсыздап келет. Мы занимаемся экспортом меда уже более 15 лет. Биздин балды сатып алууну каалагандар өтө көп. Жыл сайын эл аралык көргөзмөлөрдө жаңы келишимдер түзүлөт. Анын баарын аткарып бирге кызматташуу үчүн бизде көлөм жетишсиз. Ошондуктан эгерде чет мамлекет сураган көлөмдү чогулта алсак, бул системаны дагы аз дегенде 30–40% көтөрсөк болот. АКШ бир канча жылдан бери өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге колдоо катары кошумча салыксыз товар экспорттоого мүмкүндүк берет. Жалпы жеңилдетүү системасынын алкагында Кыргызстан 5000ден ашык товардын түрүн сатса болот. Ал үчүн өндүрүлгөн товардын бардыгы эл аралык талаптарга толук түрдө жооп бериши керек. Биз буга чейин ушу өткөн өргүн Россияга, анан Тажикстанга, Казакстанга, Америкага чейин экспорт кылып келгенбиз. Американын башка мамлекеттердин койгон талабы бул өндүрүлгөн азык таза жерде, атайын цехте жана система хас стандарт деген бар. Ошол киргизилген жерде гана өндүрүүчүлөр алышат экен да. Ансыз бул жана ээсин талабына ылайык тагын бардык өнүккөн мамлекеттердин талабына ылайык биз мындай бирче талаа шартында эле өндүрүп сатканга тыюу салынган да. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз ошол өрүктү кайра иштете турган логистикалык борбор куруп атабыз. Кудай буюрса 80–90% бүтүп калды. АКШнын мындай мүмкүнчүлүгүн кеңири пайдалануу үчүн өлкө башчы министрлер кабинетине тапшырма берип, сапаты мыкты товардын бардыгын сыртка сатууга колдоо көрсөтүү зарыл экендигин белгиледи. Ал үчүн биринчи кезекте эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ташып жеткирүүнүн ыңгайлуу жактарын карап чыгуу муктаждыгы турат. Азыркы тапта Америкага баалык, кургак мөмө жемиштер, бурчактын түрлөрү жана жаңгак экспорттолот. Ташып жеткирүү алыс болгондуктан мүмкүнчүлүктү кеңири пайдалануу бир аз оор болуп турат. Эгерде транзит маселесин чечсек, кол өнөрчүлүктөгү буюмдарды, кийим, экологиялык таза азыктарды чыгарсак болот. Буларга АКШда суроо талап жогору. Учурда тиешелүү мамлекеттик органдар кошумча салыксыз АКШнын рыногуна товар жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Жалпы жеңилдик берүү системасынын алкагында жылдык экспорттун көлөмүн бир нече эсеге жакшыртууга болот. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Фалато 24.